çoңдorго жеткизгиле дедик, Ташиевке жеткизгиле. Биз o жерди бербейбиz, өмүр бою талашса дагы бербейбиз. O жерди алгандан кийин Баткен облусу бардыгы жок болот. Суу келбейт буяка. Биздин жашообуз кандай болот анан o жерде? Бала чакабыз, неберелерибиз, биз кой энди 30 жыл, 40 жылдан бери карыдык şu жерде жашап. Нервный болдук бардыгыбыз. Эми мана уул кыздарыбыз, неберелерибиз жакшыраак жашоо буйурабы бизге дагы деп ойлоп келдик эле. Билбейм энди. Туулганыбыздан бери эле почти ошо 74-жылы башталган болсо, ошо 74-жылы мен туулган болсом, ошонон бери ушу көйгөй качкан менен оорабыз. Азыр эми турмушка чыгып, мурда апам алып каччу болсо, мен азыр энди балдарымды алып качып жатамын. Ошо балдарымдын келечегин ойлоп ушул жака келдик. Биз мына Баткенге келип, чоңдор биздин немени чечип, көйгөйүбүздү чечип берсин, чегара маселесин чечип берсин деп келгенбиз. Бардык үмүтүбүз ушу чоңдордо